Урматтуу көрүүчүлөр, азыр сиздер менен чогуу тайган жарышта спор болуп жаткан тайгандардын жарышын көрөбүз. Азыр бул жактан баш жактан азыр кой беришет. Бул жерде калыстар күтүп турушат. Кайсы лит тайганы кандай келет. Азыр чогуу көрө болобуз сиздер менен. Мына ошентип азыр тайгандарды кой берди. Мына азыр келе жатат. Бул жерде 2 тайган бар. 2-3 тайган чуркап келе жатат. Башын кой бер башын. Кой бер. Birinci номердеги алдыда келди 5-2, экинчи номерде 3-чү келди. Мына азыр да экинчи Tap келе жатат. Tap. Жетти. 6-чы номерде Экинчи кылдырым. азыр мына ушундай талаштар болуп, спорлор болот. Эгер чуркап келатканда талаш кеткен иттер болгон болсо, четке чарылат экен. Оюнга катыша албайт экен. Азыр эми дагы калыстардын чечими болот, бул жерде көрүп жатышат. Эртең финалдык жарышка чыгышат. Эртең кечикпей келиңиздер. Эртең 6 тайган финалдык тайгандын күлүктүгүсүнө белдешине көрө болосуздар. Калыстын чечимин уктуңуздар. Эртең 6 тайганды жарышын көрөт экенбиз. Ушундай талашка түшкөн тайган жарыштар болот. Бир жакшынакай мурасы болгон, касиети болгон кыргызымдын тайганын кордогойлу күлүктүгүн аныктап, эртеңкиге финалдык жарышка чыкты. Мен окуп коюуга уруксат этиңиздер. Беков, Алтынбек, Чүйөбасы, Сарман деген тайган чыкты. Анан кийин Тажикан Канат Талашбайұлы Аккуш, Абу Талипов, Назар, Нарын, Учар деген. Андан кийин Карабаев, Мухидин, Кылжерен, Таласбайұлы, Исмаилов, Уланбек, Нарын, Таганат, Бейшенбек, Кечерестен, Алчыбаев, Марат, Бакаята, Капан деген 7 тайган эртең. Сопи Кудаш, Нарын обласы Көкбойлу, ошентип Нарын менен Таластын тайгандары эртең финалды жарышта атсалышат. Міне моң тайган экинчиге Урматтуу көрүүчүлөр, азыр сиздер менен чогуу тайган жарышта көптөгөн тажрыйбасы бар агаларыбыздын биринен бир аз сурап таанышып өтөлү.
Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бүгүнкү оюн кандай өтүп жатат? Бүгүнкү оюн мындай негизгиси жакшы болот, бирок могу карантинге байланыштуу зрителдер аз болгондо Күйөрман аз, э? болуп калат да, могу жерде. Зрителдер, күйөрмандар жок болгон себептен мындай кичине мындай тайгандарга жанагындай эме деп коет го, чуркап баратканда баягы шаңдоо үндөрү менен өздөрүнүн баягы скоростторун кошуп өтө жакшы болмок да. Бирок мындайча айта кетсек жакшы тайгандар, өздөрүнүн жакшы сыпаттарын көрсөтүп чуркагандар алдыга келип атат. Бирок могу микрофондон эмелерден кээ бир тайгандар баягы байланып жаткан, көп чуркагандар ошондон коркуп скоросттарын токтотса болот да. Ошончо баягы негине тайган ошол аны тайганды ушул жакка салганда баягы аралаштырыш керек. Микрофонго, жанагындай көп звуктарга, жанагындай чоң мынтыктын үндөрүнө ушундайларга көп көнө турган болсо, бул тайган ошол жерден өзүнүн эмесин жоготпой, скоростун жоготпой чуркап кете берет. А жанагы могу жерде көбүнчө тоскоолдук болгон, могу өтүп бараткан маалда тияктан кишилер өтүп калып, андай эме болуп атат да, көп тоскоолчулук болуп кетип атат да. Анан бирок Кудайга шүгүр, тайгандар жакшы. Демек, киши аз болуп, дем күч аз болуп атат. Дем күч аз болуп па, бизде мурунку көп оюндарга катышып жүргөнбүз, анан баягы ошо парадда басканда, оюндар болгондо тияктан кыйкырып, баардыгы кызыгуу эменин баягы сезимдер башкача болчу да. Бул жерде карабайсыздар, карантин маалда кишилер аз болуп баягы дем күчтөрү бир аз кичине болуп дегени. Бирок ошончо деле Кудайга шүгүр, жакшы болуп атат. Сиз өзүңүз кайсыл жактан келдиңиз? Биз өзүбүз Бишкектен келдим. Бишкектен, Нарын областы Кочкор районунда турам. Бирок прописка боюнча Бишкекте жашайм көптөн бери. Азыркы учурда Бишкекте. Азыркы учурда ошо Бишкекте турам. Ошо Бишкекте тайгандарды таптап, Кудай буйрса жакшы ийгиликте жаратып. Ушул тайгандарды карап, таптап канча жыл болду эми ушул менен алектенип жүргөнүңүзгө? Биздики бул кичинекей кезибизде атам тайган таптап, багып үйрөтүп кеткен. Ошол атам баккандан кийин шаарга көчүп келгенде, шаарда тайган багыш кичине кыйыныраак болгон себептен баягы тайгандарды ал жакта багыш кыйыныраак бираз. Жана ошондон кийин баягы жүрөгүндө кайсы нерсе болсо, ошол нерсе бар, түпкү тамыры чыгат экен. Анан баягы кой, атам баккан тайгандарды мен дагы ата бабаларыбыз баккан тайгандар, Кыргыздын тайгандарын жогото албайлы деп, тайганды ошол жоголуп баратканда, жана тайганды көбөйтөлү деген максатта ошол тайганды багып, могу Бишкекте негизи действительно баккан кыйыныраак да. Мисалы үчүн ал жакка тайганга дегенде бош жери керек, чуркап туруш керек, аба тренировка кылыш керек. Бирок ошончо дагы мына шаардын ичинде тайганды Кудайга шүгүр жакшы багып, ошол кайсы жери болсо дагы охота болобу, тоо жакка чуркатып таптап, мына канчалаган оюндарга келип, өзүнүн Кыран деген тайганы менен жакшы ийгиликтер жаратып келди азыр. Бул азыр кармап турганыңыз Кыран деген, кайман аты менен. Ушул тайган экен. Канча жашта азыр? 1,5 жаш. 1,5 жашар, 1,5 жаш. Бул Кыран 4 айлык кезинде Кочкордо Турдакын Усубалиевичтин 100 жылдык оюнунда 4 айлык кезинде экинчи месте алган. Ошондо 4 айлык кезинде кичинекей күчүк кезинде. Андан кийин 7 айлык кезинде Сокулукта болгон. Ал жактан дагы биринчи келген. Анан 10 айлык кезинде чоң ат башында чоң оюн болгон. Ошол жакта келгенде биринчи месте алган. Кыран деген аты. Көптөгөн ийгиликке жетишкен тайган турбайбы бул? 1,5 жаш. Өзү каны дагы мындай эми кантип айтсам мындай кичине эме, кыргыз тайгандардын эмеси. Жакшы тайган, Кудай буйрса жакшы ийгиликтер жаратат деп Кудай буйрса багып келди атасыз иншалла. Жакшы экен. Муну азыр эмне менен багасыздар? Күнүнө эмне бересиздер? Муну бакканда, бул тайган баккан, мисалы үчүн ар бир адам тайганды баккан адам багалат. Тайган бакканда ага эт сатып келесиң. Мисалы үчүн буга өзүң жеген тамакты деле бере бересиң, бирок өзүң жеген тамакты берсең баягы бир аз агыраак болуп калат. Мисалы үчүн мен эт сатып кетип берем баягы. Эт сатып келем. Анан баягы оюн башталып калган маалда таптаган убакта мисалы жармага өткөрөм. Жарма баягы ичин тазалап, суу татып турбайсызбы? Кадимгидей эле жылкы суу таткандай эле. Мисалы үчүн ат менен ары жанагындай чырга түлкүнүн терисин эмеге сүйрөп алып, ат менен чапкылап суутуп, кадимгидей эле таптоо иш болот. 10 күн оюн баштаганын алдында. Анан бул жакка келгенде анан бактан деп коет да. Кимдики күчтүү чыкса, кимдики кандай таптаса, кимдики мисалы үчүн ошол жакка дайын болуп келсе, бактан деп коет да. Ошондо өзү чуркап өзүнүн далилдигин көрсөтүп берет күчтүүлүгү боюнча. Ошондо азыр бүгүнкү кубокто, президенттин кубогу өтүп жатат. Кандай байгелер коюлду, эмне коюлду, сиз айта аласызбы? Кубокто негизгиси айта кетсек, бул ушу Салбурун оюндары боюнча бул
байге оюндары көп каралбайт негизгисин ачык айтканда. Азыраак болуп калат, көп мындай көңүл бурбайт. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен баягы тайганды ушунчалык сүйгөн себептен биз баардык нерсени өзүбүздүн күчүбүз менен чыгарабыз да. Жол киренди өзүбүз алып келебиз мисалы үчүн. Эмне дегенде ошо кыргыз тайганын дүйнө жүзүнө таратуу бүткүл ошол кыргыз ата бабаларыбыз багып келген тайганды элдер таанысын депчи. Анан мына кийинчерээк Кудай буйрса жакшы болуп келатат. Кичине мындай тайганга көз караштары пайда болуп, ЮНЕСКОга киргизебиз деп мындай мурун ошондой эмелер болуп келатат да. Кудайым буйрса иншалла көчмөндөр оюндары да башталып, мындай көп кызыгуулар башталды адамдар. Ошого жараша мындай адамдарда бул тайганга дагы көз жүгүртүү, анан баягы ошону сактап калуу эмеси менен ой жана ЮНЕСКО эмелер менен мына чоң телевидениялардан чыгып көрсөтүп атат. Эми Кудайым буйрса жакшы болуп кетебиз деп ойлонобуз эми. Жакшы экен, анда сиздерге ийгилик. Ар дайым ушундай кыргызыбыздын жакшы салттарын көрсөтүп, жакшы оюндарды көрсөтүп жүрүңүздөр. Рахмат сизге. Бул жерде азыр сиздер менен чогуу салбурун кушчулардын ушундай өздөрүнүн куштарын таптагандарын көрөбүз. Эки. Алдыңкы эки башпы, аркы эки башпы. Анан ошо жетөөнү чуркаталып эртең. Кичинекей баланы алчылай. Кара баланы. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр дагы мына ошол Тайгазандан тияктан туруп экинчи киши кыйкырат экен, үн салат экен, ошондо ошол жака барыш керек экен, убакытка карап. Бул жерде азыр калыстар көрүп чечимин чыгарат экен. Ушундай убакыттарды коюп, көрүп, кайсыл жака барат, кандай барат, эмне кылат, ошол калыстардын чечими менен жыйынтык чыгат экен. Барбай калды окшойт, Барбай калды. Анда эмесе, мына азыр калыстардан сурайлы, кандай оюндар жүрүп жатат, өзүңүздү тааныштырып алгач. Мен өзүм Молдакунов Нурлан. Салбурун оюндарынын главный тренери, башкаруучусу. Главный судья бул жерде азыр. Азыркы оюнубуз Бүркүттү Үндөккө чакыруу болуп атат. Үндөккө чакырганда ушу эки Тайгазандын ортосундагы аралыктын убактысы секундомер менен өлчөнөт дагы. Ошого ылайыктуу баа берилет. Канчалык тез учуп барган Бүркүт ийгиликке жетишет. Анын ортосунда да чырга деген өттүк жана ат менен түлкүнүн же чөөнүн кебин жасап алып, ошону чырга менен сүйрөп, ушу эки желектин ортосундагы Бүркүттүн ошо учкулдугун далилдеп баа беребиз. Азыр эми бизге куштар кайсыл жактан келишти, оюнчулар кайсыл жактан катышып жатышат? Куштар Оштон келгени бар, Жалал Абадтан келгендер бар, Таластан, Нарын, Кочкор, Ысык көл, Жети Дубандан келди катышуучулар. Андан сырткары мына судьяларыбыз дагы, калыстарыбыз дагы ошо Ош тараптан келди, Эрлан деген жигит. Сиз өзүңүз дагы куш таптап ушундай оюндарга катышып турасызбы? Мен өзүм башыман өткөргөм муну. Мен ата тегимен Жейит атаман Үнүшкөр адамдар болгон. Ошоганга сиңгеним экен. Канча жылдан бери ушул оюндарга кызыгып, алектенип жүрөсүз? 12 жылдан бери. 12 жылдан бери. Жакшы, анда сизге ийгилик, жакшы чечимдерди чыгарып бериңиздер. Рахмат сиздерге. Бизге дагы Ош жергесинен келген ушундай калыстар бар. Ушул калыстар менен да таанышып, бүгүнкү оюндун жүрүүсү кандай болуп жатат? Дирекос сөз болсун сизден. Ошол азыр Өзүңүз тааныштырып кетсеңиз, алгач. Атыңызды. Ош областында Кат районунан.
Мурзатов Ерлан. Ерлан байка. Биз ФК Куш салабыз. Салынбайт ошол. Калыс үчүн келдик эле. Өзүңүз канча жылдан бери алектенип, кызыгып, ойнотуп жүрөсүз ушундай? Эс тарткандан бери ушу куш менен алектенип. Өзүңүз да таптайсыз, Куштар бар үйдө. Карчыга куш таптайбыз. Карчыга куштар, Буларды кандай, тоо тала түздөрдөн кармап келесиздерби же өзүнчө багып, чоңойтуп, башка жактардан алып келесиздерби? Кайсыл жактан келет? Бизге перелеттен келет. Өткөн куштар. Күзүндө октябрь айынан ноябрга чейин өткөн болот, ошодон кармап жайга чейин таптап салабыз. Жакшы экен. Ушундай калыстардын чечими менен бүгүнкү оюндагы куштардын жыйынтыктары чыгып жатат. Азыр мына ошол куштун учканын көрөбүз. Бул тайгазандан кой өреткен. Бул тайгазанда мына экинчи тайгазан. Бул жакта мына ушундай жаш жигит кыйкырып үн салып жатат. Азыр учуп ушул жака келиш керек экен. Мына азыр кою берди. Учуп бара жатат. Аралыкты канча убакытта басып өтөт жана түз ошол кыйкырык үн чыгарган жерге барабы? Но ошол жактарынан байкап калыстардын чечими болот экен. Көрдүңүздөр, азыр түз эле барды, башка куштар башка жака учуп кетет экен. Ушундай кушчулардын өздөрүнүн эрежелери бар экен. Жакшы, бул да болсо Кыргыздын ушундай улуттук оюндары, үрп адат салттары десек да болот. Кызыктуу болот экен. Сиздерге азыр көрүп жатканда бир аз кызыксыз болушу мүмкүн, бирок бул жерде өз көзүңүз менен көрсөңүз аябай кызыктуу болот экен. Биз дагы алдыда кызыктарды көрсөтүп турабыз, андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Видео жакса лайктап басып, сунуштарды комментарийге жазып туруңуздар. Сиздердин сунуштуңуздарды ар бир сурооңуздарга биз жооп бергенге аракет кылабыз. Азыр бул жерде тайган жарыш дагы эле уланып жатат. Коммерческий деп коет экен. Бул жерде ар бир ким өз тайганын сынап көргүсү келген болсо, ортого акчаларды чыгарып, анан кийин жарыш кылат экен. Азыр бул жакта 5 тайган 100 сомдон чогултушту. 6 тайган болду азыр. 6 тайган болду, 100 сомдон чогултушту. Бул жакта 600 сом, 100 сом атка берип атат. Азыр 500 сом байга болду. Биринчиге келгенине 300 сом берилет экен, ал эми экинчи келгенине 100 сом. Үчүнчүгө жок, калгандарына жок экен. Мына ушундай. Азыр бул жакта күтүп турабыз. Тайгандар чуркап келгенин чогуу сиздер менен күбө болуп көрөбүз. Азыр баштан чуркап ошол жактан кое берет. Ат даярданып атат. Чуркады ат. Кое бериш тайгандарды. Тайгандарды кое берди, азыр келе жатышат. Көрөбүз. Кайсыл тайган биринчи келе жатат. Келе жатат. Алдыда менимче азыр мондай көк түстөгү жана ала түстөгү, ала кара тайган экөө бир келе жатат. Мына сары тайгандар үчөө бирдей эле келди го дейм. Азыр көрөбүз кайсысы жеңүүчү болду экен. Бул жерде калыстар өздөрү айтат болуш керек. Бул да азыр келди. Мына азыр чечилди. Экинчи ким өттү? Кызыл өтүп кетти дедим эмне? Сен калдагы алак соткондо өтүп кетти. Видео барбы көргүлүчү? Ким өтүп кетти? Дагы эле талашка түшүп калды окшойт. Азыр видео көзөмөл кылып көрөбүз. Мына сары тайган келди деп, ушуну биринчи келди деп жатышат. Андан кийин мына ала кара тайган келди. Экинчи болуп келди. Андан кийин мына келди үчүнчү. Мына ушундай кадырман көрүүчүлөр, тайган жарыштар дагы өтө кызык болот экен. Бул жакта көрүүчүлөр, күйөрмандар дагы келип, бир аз өздөрүнүн салымдарын кошуп, кыйкырып, дем күч берип турган учурлары. Мурат аке! Мурат аке!